Бишкектеги бардык мектептер бир апта онлайн окууга өтөт. Чүй облусунда 38 кутуча баңгизат менен закладчик кармалды. Түрмөлөрдө темирдей тартип орноду дейт Тайырбек Орунбеков. Баткендеги ооруканада кош бойлуу келин каза болду. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Баткендеги ооруканада кош бойлуу келин каза болду. Баткен шаарында кош бойлуу келин ооруканада каза болду. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысына өздүк булактар билдирди. Алдын ала маалыматтарга караганда, келин Баткендеги ооруканага кайрылып, абалы начарлап, жанандыруу бөлүмүнө түшүп калган. Ал бир нече күн жанандыруу бөлүмүндө жатып көз жумган. Курсагындагы баласы да чарчап калган. Баткен облустук биргелешкен ооруканасынын башкы дарегери Талант Драшитов бул окуя боюнча кеңири маалымат берүүдөн баш тартты. Бул окуя боюнча маалымат берилбейт. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин гана маалымат беребиз, деди ал. Маркум келиндин айылдаштарынын айтымында, ал кече 23 ноябрь күнү өз айылында жерге берилген. Аталган окуя 23 ноябрь күнү катталды. Келин кош бойлуу болгон. Акыркы 1-2 айда ооруканага келип дарыланып жүргөн. Курсагындагы наристе да чарчап калган деп маалымдады басма сөз кызматы. Окуучулар Садыр Жапаровго кайрылгандан кийин Бишкек мэриясы номер 37 мектептеги ажаткана маселесин чечти. Кечээ соц тармактарда окуучулар президентке балдардын дааратканасындагы абал өтө начар экенин айтып кайрылган видео тараган. Автордун айтымында түтүктөрдөн суу 1 айдан бери агып турат. Окуя болгон жерге вице-мэр Виктория Мазгачева барган. Мэриядан канализация толуп калып, тазаланганын билдиришти. Мындан тышкары эшиктер орнотулуп, терезелер сырттан көрүнбөгдөй пленка чапталды. Түрмөлөрдө темирдей тартип орноду, дейт Тайырбек Орунбеков. Кыргызстанда түрмөлөрдө темирдей тартип орноду. Бул тууралуу президенттин маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Тайырбек Орунбеков социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анын айтымында мурда соттолгондор 24 саат бою бош, бекер тамак ичип эле жатышчу, аларды мамлекет багып турчу. Бирок алардын баары мыйзамдагы урууга баш ийишчү. Мыйзамдагы уруу болсо баарын бирдей карачу эмес, блатнойлорду гана карачу, анысы аз келгенсип өздөрү ач жылаңач жүрсө да, мыйзамдагы урууга ай сайын акча жана ар кандай буюм тайым чогултуп берип турушчу. Мурда үйлөрүнөн акча, тамак, кийим-кече сурап келишсе, азыр тескерисинче үйлөрүнө акча жибере башташты. Себеби баары бирдей иштешет, баарына бирдей шарттар түзүлдү. Кийимдери бекер, баары бирдей форма кийишет, тамактары күнүнө 3 маал бекер. Мурда мында болору түштөрүнө да кирбейт эле, мурдагыдай сен байкошсуң, мен блатноймун деген заман жок. Баары тең укуктуу, баары бирдей, деген ал. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Чүй облусунда 38 кутуча баңгизат менен закладчик кармалды. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин баңгизатты мыйзамсыз айлантууга каршы кызматынын кызматкерлери 22 жаштагы жигитти баңгизат сатууга шектүү катары кармашты. 8 ноябрда Чүй облустунун Ысык Ата районундагы Чүй каналынын жанына жакын жерден закладчик кармалды. Тергөө учурунда 22 жаштагы жарандан жалпы салмагы 175 грамм болгон 38 кутуча марихуана табылып алынды. Кармалган адам убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тергөө иштери улантылып жатат. Булак репортер КЖ.
Бишкекте 40 кабаттуу ипотекалык үйлөрдүн курулушу башталды. Анкара жана Достоевский көчөлөрдүн кесилишине курула турган жаңы кварталга капсула салынды. Долбоор боюнча жалпы 14 имарат тургузулат. Алардын 10-у 35 кабаттуу, 4-өө 40 кабаттан турат. Комплекс жалпысынан 4160 батир жайгашат. Имараттардын жертөлөсүндө бир нече деңгээлдүү унаа токтотуучу жай болот. Ал эми алгачкы 3 кабат коммерциялык объектилерге берилет. Кыргызстанда дарыканалар азайышы мүмкүн. Кыргызстандыктар дары-дармекке көп акча сарптап, өз алдынча дарылануу менен алектене башташты. Саламаттыкты сактоо министри Эркин Чечейбаев өлкөдөгү дарыканалардын ишин көзөмөлдөө маселесин көтөрдү. Бишкектеги бардык мектептер бир апта онлайн окууга өтөт. 25 ноябрдан 27 ноябрга чейин Бишкектеги айрым объектилердин иштөө режимине жана транспорт кыймылына убактылуу өзгөртүүлөр киргизилет. Бишкек мэриясынан кабарлашкандай, ЖККнун мамлекет башчыларынын кеңештин жыйынынын алкагында расмий иш-чараларды өткөрүү, ошондой эле алдыдагы шайлоолорду жана андан кийинки билим берүү мекемелерин окуу процессине санитардык иш-чараларды өткөрүүгө даярдоо зарылдыгын эске алуу менен шаардагы бардык мектептер 25 ноябрдан 1 декабрга чейин онлайн окутууга которулат. 2 декабрдан баштап сабактар кадимки форматта улантылат. Ошондой эле жогорку окуу жайлар 25 ноябрдан 27 ноябрга чейин онлайн окууга өткөрүлөт. Андан тышкары санитардык тазалоого байланыштуу аталган күндөрү Ош базары, Сары Өзөн базарлары жабык болот. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам. Балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошо балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден суранарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Мбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги единица кылам, салам дегендерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Жардамыңыздарга чоң рахмат.